Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү каарманы Бишкек инвестициялык форумунун өткөн жылкы катышуучусу Маркаш компаниясы. Компания 1001 килем бренди менен таанымал жана ал Кыргызстандын рыногун сапаттуу килемдер менен камсыздап келет. Биз деген түздөн-түз чет өлкөдөгү ушул килем чыгарган фабрикалар менен иштейбиз. Түздөн-түз ошол жактан алып келебиз. Баргандан кийин биз ошо жармакелерге, выставкаларга катышып, эң жакшы, эң мыкты килемдерди тандаганга аракет кылабыз. Ошол эле убакта биз колубуздагы ассортиментти аябай көп карманга аракет кылабыз. Биз ошол эле убакта жакшы сапаттагы килемди аябай мындайча ыңгайлуу жана биздин жарандарыбызга баарынан ыңгайлуу шартта сунуштаганга аракет кылабыз, жакшы баадан бергенге аракет кылабыз. Биз ошондой эле кардарларыбызга 5 айга чейин узартып төлөө мүмкүнчүлүгүн дагы сунуштап беребиз. Биринчи төлөмү 30% же 40% болушу мүмкүн, калганын биз 4-5 айга чейин пайызсыз узартып бере алабыз. Бизге дене эч кандай башка жерлерден толтуруп справканын кереги жок. Банк аркылуу эмес, түзмөн-түз бизге келип, бизден ушул шарттарда килем алып кетсеңиздер болот. Килем алып жатканда маани берчү нерселерден бирөөсү бул деген килемдин сапаты биринчи орунда турат. Биз деген акчабызды бекер корото бербей, жакшы буюмга коротушуна аракет кылалы. Ошол убакта сапаттуу килем алышка аракет кылышыбыз керек. Биз деген килем алып жатканда килемди бизге канча жыл колдоно билүүбүздү жакшы билишибиз керек. Ошол убакта кандай шарттарда тазалоо ыкмаларын билишибиз керек. Ошол убакта бул бизге жумшаактык берет, бул бизге сулуулук берет, бул бизге ошондой бир комфорт бериш керек алган буюмубуз. Ошон үчүн мындай жакшы сапаттагы буюм алганга аракет кылышыбыз керек. Биз 1001 килем фирмасы катары көбүнчө эң сапаттуу килемдерге басым жасайбыз. Мисалы, моундай полипропиленден жасалган килемдерибиз бар. Булардын аркасында сөзсүз түрдө моундай бир этикеткалар болот. Бул этикеткаларда буларды кандай ыкмада колдонуш керек, кайсы шарттарда тазалаш керек, булардын размери жөнүндө, кайсы мамлекетте кандай шарттарда чыгарылганы жөнүндө маалыматты көрүп аласыздар. Биздин фирмага келип жаткан баардык килемдердин аркасында моундай этикетка биздин өзүбүздүн логобуз болот, торговый логобуз, биздин адресибиз, телефондорубуз болот. Бул түздөн-түз иштегенибиздин бир далили катары эсептейбиз. Ошол убакта мен сизге моундай акрилден жасалган килемди да көрсөтө алам. Аябай жумшак болот, аябай сулуу көрүнөт, ошол убакта жылуулук берет. Мындайча айтканда жүндүн ордун алган акриловый килемдер деп эсептейбиз. Булар чындап айтканда аябай практикалдуу деп эсептесек болот. Ошол эле убакта сиздерге моундай кыргыздын эски таарларына окшогон, орусча айтканда плетеный ковер деп коет. Булардын да токулма ыкмасы башкачараак болот. Булар деген баасы да килемге жараша арзан эле болот. Булар деген ошо жаш балдардын отурган жерине, коридорлорго жана ошондой эле кухняларга колдонуу максатында чыгарылат. Булардын деген көрүп атканыңыздай мондай ворсу, жиптери жок болот. Ошол эле убакта сиздерге вискозадан жасалган килемдерди көрсөтө алабыз. Вискоза аябай жумшак, сулуу, жалтыраган бир фактура. Бул деген натуралдык ыкмада жасалган, мындайча айтканда жыгачтардан жасалган фактура катары эсептелинет. Бул өзүнүн келбети менен негизи эле жибекти чагылдырат. Биз эми башка дүкөндөрдөн айырмачылыгыбыздын бирден бир көрсөткүчтөр бул деген колубузда көптөн көп ассортимент болушу. Биз деген моундай вискозадан, акрилден, ошол убакта моундай полиэстерден жасалган, ошол убакта пахтадан жасалган килемдерибиз бар. Биз ушуга аябай көп басым жасайбыз, себеби бир магазинде булардын баардыгы болуш керек деп эсептейбиз.